Наристелердин шыңгыр күлкүсү бар бул жашоо уланып, өз нугунда бара жаткандай. Алар үчүн бүгүнкү күн майрам болсо, биз үчүн алардын баары ар күнү майрам тартуулайт. Бүгүн биз өзүнүн зээндүүлүгү менен айырмаланып, бала кезинен чоң ийгиликтерди жаратып жаткан Байсал тууралуу сөз кылабыз. Мама, иштериңиз оорубай элеби? Чай içесизби, чай даярдап берейин? İçeyim. Daярда. Ал кичинесинен атасынан ажыраса, апасы турмушуна байланыштуу дайынсыз кеткен. Бирок Байсалга ата-энесинин жоктугун сездирбеген тайенеси мээримден кем кылбай канатына калкалап өстүрүүдө. Ошол себептүү Байсал мектептеги алдыңкы окуучулардын катарын толуктайт. Албетте буга тайенесинин дагы тийгизген таасири чоң. Анын жалгыз тилеги баласынын татыктуу билим алып, мыкты инсан болуп чоңоюусу. Meni mama деп эметет. Менин тайенесим Байсалдын. Балдарым мама дейт, мама деп өстү. Ошо кымдайынан багып ушу балам деметип келатам. Ушу балам бир келечекке жетип, жетип, жакшынакай окуп, чоңоюп, ушу силер сыяктуу бир чоң эме болуп, анан мени багып, аркы дүйнөгө көзүм өткөнчө, анан өзүм жаным багатындай бала болобуз деп ошону ойлоп, Кудайдан тилек, Алладан тилек tilеп отурган балдарым. Өзүм да оорлумун, ден соолугум жок, жүрөгүм ооруйт. Бүт эме дарынын күчү менен отурум балам. Бүт дары. Байсал билим алган Казак Маматов атындагы мектептин мугалимдери окуучунун өзгөчө жөндөмдүүлүгүн байкап, орто мектепте эмес, Борбордогу бардык шарттары бар мектепте окуусун каалашкан. Келечекте көптү үмүттөндүргөн окуучунун өзгөлөргө окшобогон таланты, активдүүлүгү менен айырмаланаарын мугалимдер дагы баса белгилешет. Мен Байсалдын орус тилден берген мугалим катардагы, мектептин директору катардагы айта турган сөзүм бир топ эле, себеби бул бала кичинекей болгону менен ушул баланы окуткандан бери мен ушул бала менен абдан жакын мамиледе болуп байкап жүрөм. Байсалдын келечеги абдан кең. Байсалдын көз карашы, өзү көздөрү ушу билим дегенде, окуу деген абдан күйүп турат. Ушунчалык жылдыздуу, ушунчалык таланттуу баланы мен чындыгы мындай көп кездештире элек болчумун. Анан дайыма тыккан, таза жүрөт. Анан балдары менен дагы ушунчалык мындай бир мамилеси абдан жакшы да, анан өзү абдан жароокер. Тим эле жөн эле сабак бергенде ошол Байсалдын гана сөзүнө мындай жооп берген сөзүнө ушунчалык ичим толуп турат да. Ушунчалык балдарын өзгөчөлөнүп мындай бир жооп айтканда башкача дагы кошумча нерсени айтып, мени аябай таң калтырат кээде чындыгы. Орус тилин сабагынан бери мен бул балага. Анан ушул балага бир абдан колдоо болгондо бул баладан келечеги мындай кийин мыкты адам чыгат деп ойлойм мен. Мына бүгүн Борборубуздагы номер 71 мектеп-интернаты эшигин ачып, дагы бир окуучуну кабыл алды. Бул мектепте жылуу тосуп алган жаамат айрыкча жөндөмдүү окуучулар келерин айтышат. Байсал биздин бүгүн мектеп мына босогосун аттап мектеп менен жаңы таанышты, буюрса жактоо деген ойдобуз. Москва бир күндө курулган эмес деп айтат го, баары акырындык менен менимче жагат деген ойдобуз. Байсалды бизди ушу Скөл областынын Скөл районуна караштуу Жаркынбаев айылындагы ушу Жаркынбаевдин орто мектебине мугалимдери абдан билимде, тарбияда абдан жакшы жетишкендиктери бар, ийгиликтери бар. Келечекте бир нерсени үмүттөндүргөн жакшы балдардан деп сунуштаганынан бүгүн биздин мектепке мейманга чакырып, мектебибиз менен тааныштырып, ушул мектептин уставынын өзүнүн шартына ылайык документтери туураланса, буюрса 1-сентябрда окуйт деген ишенимде турабыз. Бул биздин мектеп-интернатка пилоттук программа болгондугуна байланыштуу шаардык окуучулар менен ошо Кыргызстандын бардык регионунан келген балдарды бир жерде социализация кылуу, адаптация кылып, коомго эртеден аралаштырыш. Ошо бутуна туруш үчүн негизги эң негизги максаты ошол болчу. 3 категориядагы балдар кабыл алынат, негизи устав боюнча. Ошол балдарды соттун чечими менен кабыл алып, сот эгерде райондун социалдык кызматкерлери бизге тиешелүү документтерди даярдаса, сот чечим чыгарса, анан бала толугу менен толук кандуу биздин мектепте окуй алат. Биздин интернаттын бир өзгөчөлүгү ушу Кыргызстанда көп интернат бар, 37ге жакын мектеп интернаты бар. Ошонун ичинен бир өзгөчөлөнгөнү бул мектеп интернат
баягы борбордо орун алгандыгына караша бүт шарттарын ошо Туркия мамлекети менен баардыгы жакшы деңгээлде акыркы жаңы инновациялык техникалар менен жабдылып бүгүнкү күндө билим берүүнүн айырмасы бир гана түштөн кийинки кружоктор, курстар менен айырмаланат. Бул мектеп жатак мектеп болгондугуна байланыштуу билим берүү министрлик тарабынан бекитилген базовый программанын максатында толугу менен 5 күндүк, 6 күндүк окуу программалары негизинде окутулуп келет. Бир күндүк режимде бул жерде учурда 200 бала окуйт. 200 балага атайын регламент түзүлгөн. Баардык проблема боштуктан келбеш үчүн окуучуларды ушул өспүрүм убактында, кичинекей мезгилинде өспүрүм убактысында балдарга толук кандуу билим, түшкү тамактануудан кийин кошумча тилдер, түрк тилин окутабыз, корей тилин окутабыз, англис тилин окутабыз. Байсал билим алчу мектепте кошумча сабактар, уюшулган кружоктор бар. Ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун кичи мекени аталган. Жаркынбаев айылынан келген башка окуучулар дагы бул жакта билим алышат. Мен бул жерде 7-класстан бери окуйм. Мектепте ар кандай эмелерге катышып жүрөм. Жана мектеп аябай мындай окуучуларга жана сапаттуу жана жакшы билим берет, жана жашоо сатыбыз да абдан жакшы, жана бүт мындай ар бир окуучуга өзүнүн эмесин ыгын таап ошого сабак беришет. Мен эми мына биздин жаныбызга биздин айылдашыбыз, жердешибиз Байсалда кошулуп атат. Мен ойлойм, бул да жакшы мындай келечекте жакшы кыйын адамдардан болот деп ойлойм. Ошо биз да жардам берип кол коюштубуз да. 11 жаштагы Байсал так илимдердин татаалы болгон менталдык арифметиканы эч кандай кошумча сабактар жок эле өз алдынча өздөштүрүп алган. Мындан ары билимин өрчүтсө көптөгөн ийгиликтер багынары талашсыз. Биз дагы Байсалдын ийгиликтерине кубанып, келечек ушундай жаштардан куралаарына сүйүндүк. Ал эми Байсалга бактылуу балалык кааладык.